Sözünüздү уланта бересиз, себеби ошол оорлуу коомдун диагнозун кандай аныктаган көркөмдүү? Анан эме ошондо айтып атпайбы, ушинтип эле айтат да, ошо тиги коом деген ачык айтканда деген жиндеп кетиптир да, мындай айтканда. Жиндеп кетиптир да. Эмнелерди гана жазбай атабыз, эмнелер гана болбой атат. Бок жин аралашып калды деген. Аралашып деген баягы идеалдуусу деле, башкасы деле аралашып эле ушинтип эле чакчакей будун чаңчып калыптыр да, туурабы? Анан ошону деген каймана метафоралуу көркөм ыкмада деген бизге жеткирип атат. Анан кыргызга таандык бир кичинекей дүйнө деген жиндеп кетсе, эми баягы дүйнөлүк масштабка алып караганда дагы мындай жакаңды карманып эмтоо ошо деле жетет го деп ойлойсуң да. Бирок жалпы дүйнө жиндеп кеткенде деген эмне кыласың мисалы? Жалпы дүйнө адашып эле калды да, жалпы. Жалпы дүйнө андан да жиндеп атыптыр да. Ошого деген бул Султан Раевдин деген ошол акылы жеткен да. Бул эми баягы өзү мамлекеттик ишмер, чиновник болуп иштеди. Саясатта узак жылдардан бери келатат. Болгондо да ушундай мындай ийкемдүү чиновник экен. Эми ачык айтканда эл кетсе да Султан Акимович кетпеди да. Айтпаңыз, Султан Акимовдун кайсы бийликтин түшүндө болсо да маданият министри болуп, же бир кеңешчи болуп, эми баягы бираз ирония менен баягы эме менен. Жок, буга мындай ай кишилер туура кабыл алыш керек. Себеби бирок кызык да. Эки тизгин бир жыл анан бирок Султан Раевдин кандай киши экендигин мен деле жакшы билбейм, эми жакында билбейм да. Эми баягы жашыбыз бирге болгону менен, саламдашып койгонубуз менен, кээде саламдашабыз, кээде саламдашпайбыз дегенчи. Бирок ал кишинин кандай экенин билбейм, бирок чыгармачыл жан деген бул деген өтө реалист экен. Бул айтуусун айтады экен. Ал реалдуу турмушунда айтпаса дагы чыгармалары менен деген түз айтпаса дагы каймана метафоралуу абалда айтат экен. Мына Айтматовдун деген кылымгаттар бир күндө саразөк метафоралар деп коюп анан айтып атпайбы? Анан идеологиянын ичинде ошол саразөк метафоралардын көбү чыгып калган да. Ошон үчүн Айтматов деген коомго чыгып кеткен, дүйнөгө чыгып кеткен мисалы. Бул да ошондой ыкмалар менен, метафора менен айтып атат да. Метафора менен айтып атат дагы, анан бирок анын артында деген ушулардын баардыгын баягы азыркы реалдуу турмушту деген кашкайды ачып атат билген кишиге. Сөзүңүз ушул жерде. Мүмкүн Султан Раевдинчи бийликке ыктап жүргөн дагы ага чыгармачылык бир немесине чоң бир багыт болуп атканда, мүмкүн агер бийликте аралашпаган болсо, ушул темадагы маселеге келе алат беле ушундай деңгээлде. Ал туура айтасың, туура баамдап атасың да. Эгер ал деген бийликте жүрбөсө деген, ал мындай ушундай дүйнөлүк деңгээлдеги Топон деген роман жөнүндө ойлонот беле, ошонун деген баягы тиги ниет деп коет го, замысыл деген орусча сөз бар го. Ошол ниеттер каяктан келет эле, көркөм ниеттер мисалы. Себеби ал жогору жактагы атмосфераны көрүп атат, аралаштырып атат, аларды ыпластыкты. Ал ошо анан баягы дүйнөнү кыдырып атат да. Көрүп атат, дүйнөлүк кризистерди көрүп атат, менмен деген мамлекеттерди көрүп атат, алардын жашоолорун, адамзаттын жашоолорун көрүп атат. Анан өзү дагы мисалы Айтматовго жакын болду, менин байкаганымча. Жакын болду. Менин жеке пикиримде анын ой жүгүртүүсү деген ушул Айтматовдон башталат да. Башталган да окот Айтматовдон башталат да. Айтматовду жакшы өздөштүргөн, бирок чыгармачылык менен өздөштүргөн да. Анан дүйнөлүк жанагындай мен деген жазуучуларды деген аябай катуу өздөштүргөн да. Анан керек болсо мына биз деген Айтматов өтүп кеткенден кийин деген тукулжурап, эми ушундай ойдо деген, ушу масштабтуу ойдо айта турган кишибиз жок деп ушинтип жүрөбүз, баарыбыз дегенчи, мындай ностальгия болобуз, Айтматовдун чыгармаларын окуйбуз. Аттиң азыр болгондо деген кандай болот эле дейбиз. Ошол коомдо бир Айтматов сыяктуу бир лидер болсо деп эңсейбиз. Бирок жакшылап караганда кыргыз прозасында ушул Султан Раевдин чыгып калганы, анан анын чыгармаларын деген тереңден окуган киши деген азыркы мезгилдеги баягы оңой менен чече албаган суроолорго деген жооп издесе болот экен. Стоп байке, мен бир нерсени түшүнүп атам. Айтматов эмне үчүн дүйнөлүк алкакка чыкты? Ал СССР депутаты болуп жүрдү, Горбачевдун кеңешчиси болуп жүрдү да. Королдерге келели. Королдордун башынан ылдый жугунду куюп атпайбы? Же болбосо Бальзакты, Виктор Гюгоны алалы, Толстой. Мүмкүн адабияттагы масштабтын өсүшүнө
Султан Раевтың дагы мүмкүн бийликте ыктап жүрүп атканындагы адабий лабораториясында бир мүмкүн мөмөсүн берип аткандыр. Жок, мен айтып атпайм, ошону моюнга ала атпайм. Бул деген мындай болот атты. Ошол дүйнөлүк деңгээлдеги проблемаларды, актуалдуу маселелерди деген баягы алчы таасынан коюп атат. Койгон күндө дагы эми көп жакты коет да мындайчы. Көп жакты койгон менен ошонун түпкү табиятында, түп көзөгүндө деген бул бийлик маселеси турат. Бийликтин табияты турат. Бул жана дүйнөлүк симпозиумдарга катышып атат, форумдарга катышып атат, ошол жерде маселе көтөрүлөт, ал жерде дүйнөлүк окумуштуулар болот, дүйнөлүк саясатчылар ошолордой иш-чараларга аралашып жүргөндө мүмкүн бышып атат да. Анан мынтип эле айтыш керек да, эми коркпой үркпөй эле айтыш, балким бул деген башкаларга жагат, бирөөлөрүнө жагат, бирөөлөрүнө жакпайт дейм, жагат жакпайт деп отурмак керек. Мисалы үчүн, бул эми менин жеке көз карашым. Мисалы Айтматов деген ошол жана кылым каратары бир күн деген эң сонун жазылган романы бар да. Ошону мына 79-жылы жазып, 80-жылдардын башында деген жарыкка чыгарып атат. Бирок ошол 80-жылдарда деген маңкурт темасын көтөрүп атат. Мына социализм мезгилин ушунчалык кармап, күрөө тамырын кармап, ал ошол империя мындай Совет империя баягы казактардын сөзү менен айтканда деген мындай лёк да, мисалы үчүн мындай. Ошол империя кулап кала тургандыгын көрүп атат, мисалы. Ооба десеңиз. Анан глобалдаштыруу деген каяка бара турганын көрүп атат. Мындай айтканда деген көз ачыктык менен тоталитардык коом баарын сындап атат, керек болсо мына дүйнөнү деген ошол тиги авторитардуу көрүнүштөр деген шири сыяктуу деген каттап ала тургандыгын, ал жеке бир адамдын деген маңкурттугун көрүп, анан жалпы дүйнөнүн маңкурттугун көрүп атат деп турабы, мисалы метафора менен, символ менен берип атпайбы? Анан керек болсо деген мына 80 өзүң эсептегү 90 2000, анан 2000 мына 20 болуп кеткенчи 40 жыл мурда деген ушул боорду көрүп койгон да, мисалы. Анан Айтматов, мен ойлойм да, ушул кантип жашап жүрдү болуп экен, ушунун баарын көрүп депчи, мисалы. Анан ушинтип эле айтыш керек. Султан Раев дагы ушул Айтматов сыяктуу эле келечекти деген көрүп атат. Ал бир нече ушинтип айта турган, бир 50 жыл бизге караганда мунун аңсыз өсүп кеткен да, алды озуп кеткен да. Мунуга мен деле мунуска макул кошулам. Себеби Султан Раев эле эмес, деле дүйнө адамзат тарыхындачы канча сүрөтчүлөр, акындар, жаратмандар алдыга озуп ой жолдонгондо, анан убагында өзүнүн заманын кабыл албаган менен кези келет кабыл алат. Айтматовду деле совет адабияты катары эле омий болот дедик эле, бирок бүгүнкү күндө тамчанып ачып атабыз кайра эле. Эми баягы кабыл алгандар бар, кабыл албагандар бар. Ошонусу менен баягы тиги автор популярдуу да, мисалы бирөө кабыл алат, бирөө кабыл албайт. Бирок бара деген Айтматов деген эми дүйнөлүк деңгээлде өзүн кабыл алдырды да, мисалы. Каалайсың, каалабайсың, Айтматов деген айтат. Дейт, кайра которулуп атат. Маселен Айтматовдукун башка өңүттөн Эсенбай Нурушев ачып атпайбы азырчы? Ошол масштабта эле сиз маселен Султан Раевдин азыркы Топон романы боюнча сөз кылып атканыңыздын өзү жакшы. Себеби убагында Айтматовду дагы Кеңешбек Асаналиевдер горизонталын ачып бербесе, Айтматовдун да көп кырын ача албайт эле да кыргызча. Ошол сыңар эле баягы Раевет болуп калсаңыз да жаман болбойт, кыргыз адабиятта. Сен эми өзүң мени шаштырып деген ушинтип эл алдында деген баягы чабар өрдөк эртүшат кылып сүйлөт деп атасың да. Мен сени ошол сыйлаганым үчүн сүйлөп берип атам. Болбосо ушул жазганым чыгып кеткенден кийин сүйлөсөм да сүйлөйүн деп ойлогом. Анан бирок эми сүйлөп атам мен баягы. Кандай болбосо адабият илимин өтүрүүдө озеки дагы кагазында дагы иш кыла бериңиздер. Себеби жумуртка баскан тооктой болуп эле жата бергенде ал састык болуп калабы же балапан учабы. Бирок кандай болбосун озекиде айтканыңыз жакшы. Анан ошол жанагы туура айтып атасың, ошол мисалы Султан Раевдагы каймана метафоралап алды берет да, ана символ менен берет да, ошол аябай көп мыкты да символ метафораларды издеп тапса. Анан эми баягы калың элге белгилүү болуш үчүн эми романдын сюжетине бир аз токтололу мындайчы. Роман өзү негизи 2 бөлүктөн турат. Анан Топон суу болгонго чейинки окуя, анан Топон суудан кийинки окуя да. Анан анын баарынан тиги бир эле модель баягы тиги сыртынан деген берет да, мисалы үчүн.
Ал деген ошол Библиядагы, Курандагы деген Нух пайгамбар, Ной пайгамбар деген бар деме. Ошол деген баягы деген Кудайдын айтымы менен сал жасап, анын үстү жабык сал жасап, анан ага деген дүйнөдөгү жандыктардан кошу менен эки жүк-жүктан киргизип анан сактап калат го, 40 күнгө деген жанагындай топон суудан, Муну караганда деген романдын башынан аягына чейин деген ушул топон суу турат да. Мына накты архетиби да. Негизги романдагы сюжеттик линиянын деген архетип модель ошол да. Бирок анан кийин карап турсаң, ошол моделдин ичине деген дагы көптөгөн модельдерди деген бул деген аябай шыкап киргизген да. Шыкап киргизген дагы анан орунду анан шыкканда. Ушунун баары орунду. Кызыктырып койдуңуз. Мен бул китепти былтыр сатып алып келген, убакта элекмин окуган, бирок эми окуйм. Анан мындай карасаң Айтматовго да жакын, башкаларга да жакын, дүйнөлүк масштаб керек болсо Маркеске да жакын. Ой, болсун, бериңизчи болду. Керек биз адабиятына ошондой чындап улуттук адабиятыбызда ошондой бир жаңы школа түзүлүп атса. Ошо көптөгөн эмелерден, мектептерден өткөнү көрүнүп турат да. Бул катуу изденген да, аябай катуу изденген ушул модель түзүүнүн мастери деп айтсам болот да, ушундай да. Рысбек байке, бизче бүгүнкү күндө коомчу кыргыз адабияты бир нерсени деги эле кыргыз коому бир жараткандыгы жок болуп атпайбы? Же илимден жаңылык жаза албаса, же бир саясатта бир ийгиликке жетип аткан бир лидерлер пайда болбосо, жок дегенде бир духовный лидерлердин ийгилигин кеп кылып атканыбыз жакшы. Мындай да ким? Биз изоляцияда туруп алып өзүбүздүн кандай коомдо жашап атканыбызды деген кимдер айтып берет? Ушу жазуучулар айтып бериш керек. Ооба. Анан авангардный топ боло албайт атпайбы акын жазуучулар? Анан ушул жазуучуларды карап туруп анан түздөнөт да тура, ойлонот, мисалы ой жүгүртөт. Бирок ушинтип айтып атканы деген баягы биздин коомдон чыгып кетип ушинтип айтып атканы өзү деген жакшы көрүнүш да. Мисалы ушу дүйнөлүк масштабта ушундай универсал тил менен айтып атканы ушундай жакшы көрүнүш да. Менин жеке пикиримде ошол топон романын ким окуса деле кайдыгер кала албайт да, ушундай. Болсун. Себеби бул жалпы элдин сыймыгына татып турса кандай. Анан мында деген ошол жанагы тиги даяр модельдер да бар. Анан кийин менимче деген Султан Раев өзү деген мына Курман Жөндөткөнүн деген сценарийин ушул киши жазып атат да. Бирок чындыгын айтканда ал кишинин колу тийген эмес. Мен аралаштым ошол кино. Мен редактормун да. Бирок ошол Султан Раев деген ошо кино жанрында деген өтө кызыга тургандыгы байкалат да. Анысы бар, режиссердукта эмес табылгалардан. Себеби биринчи жанагы эме топон сууга чейинки окуя деген мындай да. Фантастикадан турат. Өзү башталышында элечи фантастикадан турат да. Адамзаты деген аябай өнүгүп кеткен учур болот да. Өнүгүп кеткен учур болгондо деген бул каармандар дагы кызыга талышта да. Мисалы жөнөкөй эле мисалы биз КХ деп коебуз да мисалы. Ушундай эле мындай артикуляциялык бирден улам эле коюп алган болуш керек деп ойлойм мындайчы. Кихе деген каарман бар мисалы. Кихе. Мен эми каармандарын азыр унутуп коюп атам ушундай. Ушундай унчак болуп калдым да. Анан анын аялы бар. Анан дагы бир окумуштуунун образы бар да. Ошол окумуштуу экөө деген бала кезден эле коюн колтук алышып бир жүргөн, анан бирок кийин деген деңгээлдери дагы, идеялары дагы эки башка болуп кетет дагы. Анан кийин тиги окумуштуу ал деген гендик инженерия менен шугулданат да. Кихе болсо деген дин адамы да. Дин адамы анан эки башка көрүнүштө турат да, эки башка жээкте жүрөт. Анан ошол жанагы окумуштуу деген ушундай деңгээлге көтөрүлөт дагы. Ал анан кийин өзүнүн баягы Кудай сезе турган өзүн Кудай сезип кала тургандай деңгээлге көтөрүлөт да. Анан ошондо ушундай ойлорду айтып, ачыктан ачык айтып коомдо деген ушундай ойлорду айтат да. Мына биологиялык табияттагы адамдардын табияты жарабай калды, булар эскирди, булардын ой жүгүртүсү да башка болуп калды. Азыркы коомго жарабайт. Андан көрө жасалма адамдарды жаратыш керек деп, анан кийин жасалма адамдары деген ушул биологиялык табияттагы адамдардан дагы мындай орусча айтканда мощный адамдар жаратат да. Тейлегей тегиз. Төгөрөгү төп келген адамдарды жаратат да. Анан ал жаратканын деген конвейерден кой берет. Ошентип анан кийин баягы жасалма адамдар
толуп кетет. Толуп кетип анан кийин ал биологиялык табияттагы адамдарды деген куугунту калат. Өзгөчө деген дин кармаган адамдарды куугунту калат да. Анан ушинтип сүрөттөйт да. Кече эле деген акыркы дин кармаган адамды өлтүрдү да. Эми жалгыз эле деген кармай турган дин кармаган кишиси бул Кихе калды да. Анан Кихенин артынан деген ошо жасалма адамдарды жиберет. Ошол жерге келгенде деген мына Голливудда деген окумуш бир кинолор бар да. Ошол кинолордун таасири деген мындай айтканда деген Султан Раев козгоп аткан идеялар ошо Голливудда кинолорунда деген мурда эле козголгон. Андай немелер. Андайлардын көп немелерин көргөнбүз мисалы. Жасалма интеллект менен азыктанып аткан автор. Аны азыр көрөбүз да. Анан эмне болот анан баягы досу деген эмнегедир эле ошол мезгилде өзүнүн оорук экендигин сезет дагы. Баягы Кудай сезип аткан. Анан жакында өлө турганын сезип, мына Кихени кармайсың деп ошол гендик инженер менен шугулданып жүргөн дагы бир кызды, татынака эстүү кызды деген анын артынан коюп койгон да. Бирок ал кыз деген Кихе менен жолуккандан кийин экөөнүн ортосунда сүйүү пайда болуп, анан экөө үй бүлө болуп калышат да. Анан бирок ошону көрүп туруп эле тиги айтып атпаймынбы, тиги Кудай болгусу келген кишинин деген окумуштуунун деген өзүнүн биологиялык табиятындагы өзүнүн аң сезимдеги бир мындай адамдык нерселери козголо баштайт да. Анан ойлоно баштайт да, мен өлсөм деген менин жаназама ким турат деген нерсе турат да. Ал Кудай бар экендигин сезет да. Өзүн Кудай сезип жүрсө, ал деген эми Кудай бар экендигин сезет да. Ал бүтүндөй дүйнөнү деген Кудай катарында деген минтип чаңгырактап башкара албай тургандын эртеги кечпи түшүнөт да. Түшүнөт дагы. Анан кийин баягы өздөрүнүн деген жанагы жакын адамдарына айтып, баягы Кихени деген мындай жашыруун түрдө деген аны тиги мындай эмеге алат да. Мындай сактаганга аракет кылат да. Анан керес калтырат. Эгер мен өлсөм деген жаназама ошол келип турсун дейт. Аягында жаназасына ошол келип турат. Анан бирок эртеси эле ал кишини көмгөндөн кийин Кихени деген баягы жасалма адамдар артынан кууп келет да. Кууганын баары ошол деген жанагы тиги кинематографиялык ыкмалар менен берет. Ушундай берет дейсиң. Мындай. Ушундай динамикалуу берет да, эчи. Жакшы. Окурмандын бүйрүн кыздырып койдуң себеби бүгүнкү күндө ушул деңгээлдеги чыгармаларга элдин назарын бурганда чоң. Көрдүң, берди деген модель турат. Кинематографиялык жанагы монтаждык ыкмалар турат. Негизи деген мен жеке пикиримде сюжеттин башынан аягына чейин эле ошол монтаждык ыкмалар. Себеби дегенде келкисине эле керек сюжеттерди алат да мындай элечи. Ошолорду деген монтаждаган да мындай айтканда. Монтаждык ыкмада композициясычы. Мен билгенде Султан Раев өз сүрөттө тартып жүрбөйбү. Ошол нерсеси дагы толуктап атат да мындай моделдештирген жаңы. Анан деген жанагы бийликтин табиятты айтып атпаймынбы? Жана кызыгып ошону айтып атпайсың, ушул тиги эме сетиди деп. Бу жерде деген мына Ницшенин деген эмеси бар да. Ницшенин деген философиялык көз караштары бар. Бул жанагы менен баарын айтпай турайын эми. Мындай айтканда деген жанагы эмесинде эмне сыргылып атасыз айтпай. Субъективдүү да. Жанагы эме антихрист деген. Антихрист мыкты эмгектер трактаты. Ошо антихрист деген бул деген диний маселелер. Кудайы жок коом боло тургандыгын алдынан көрүп койгон да. Ачык айтканда Кудай өлүп калды деп ачык айткан. Кудай Бог умер деген ошо да. Анан көп узабай эле деген ал эме коммунисттерден турган коом, Кудайы жок коом курулуп атпайбы? Ооба, десиз. Көрдүңбү муну? Ницшени алдын ала көрүп атат да. Эме дагы ошол жанагы тигинде дагы көрдүңбү тиги Кудай болгусу келген адам. Кудайды унутуп коюп, Кудай болгусу келген адам табият жөнүндө айтып атат да, туурабы? Азыр Кудай болгусу келген же болбосо адамдар мына азыр адамдар машаяк болду. Мына реалдуулукту айтып атат ал метафора менен. Азыркы адамдардын көбү Кудайсыз жашап калды мисалы. Эчтекеге ишенбейт мисалы. Текебер, көзүн май баскан, керек болсо Кудаймын дейт мисалы. Ошондой табиятты айтып атат. Мына дүйнөдө жиндеп кеткен ошондой адамдар толуп турат да. Ошондон улам деген канча согуштар болуп атат, канча азап тозоктор болуп атат, чайпалып атат да. Анан келечеги эмне болот мына көрүп атпайсыңбы?
ошо келечек жөнүндө ойлонуп атат. Ошо топон сел каптап атат да. Ал анан метафора деген башка жакка да көчөт эми. Ал аягына чейин Ницшенин деген башка дагы идеяларын кантип бергенин аны айтпай эле коеюн, бирок баштан аягына чейин деген Ницшенин чыгармаларындагы философиялык көз караштар турат. Эң негизги көзөгү ушу Ницшеден мунукучу. Оозуңуз калмай, бүгүн адабий жаңылык болду. Сиздин тиги Топон романы боюнча айтып бергениңиз, өзүңүз канча ирет окудуңуз бул романды? Эми мен деген бир эле жолу окугам, анан кийин кайра деген. Бир жолу окугандан кийин ушунча бойду калпы болсо, анан символдордун түшүнүшүн деген кайра ушул жерде деген ушундай бекен, мен ойлогондой бекен деп кайра бекен деп коюп атам. Анан бирок мен деген мурда ушул жанагы тиги философиялык агымдар, тиги булар жөнүндө деген кечке деген китептерди чогултуп окуп жүрдүм. Анан кийин өзүнчө ассоциативдүү ойлор келип деген ордоруна кое баштадым. Ушул бар. Урматтуу бизди көрүп отурган Рухеш ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн маегибизди ушу менен соңуна чыгаралы. Себеби көп сөз бок сөз дейт кыргыз. Канчалык маңыздуу сөз кепти улантсак дагы уга турган киши жок бүгүн. Элге азыр ушак маанилүү, жаканы уруштаткан жаңылыктар маанилүү кабарлар. А биз рухий агартуу максатында мындай кептерди дагы талай улантабыз. Рысбек байкебиз менен дагы эмгектенебиз. Жана бул кишинин ошол Топон романы боюнча жазган эмгектен Рухеш сайтына да четинен сурап жарыялайбыз. Сизге ийгилик. Рахмат эми. Кантип жыйынтыктайлы дейсиз? Жыйынтыкта сөз кылып койсо да. Эми ошо эми бир эле айта турганым ушул, эми баягы өтө эле көп сүйлөдүк, ошо баягы ким көрсө дагы чыдап көрүп койгон рахмат айталы. Анан эми Султан Раевдин чыгармаларын окуу деп мындай чакырып таштап маектин башындагы монтип ойногон өзүн актады. Айтпадым эле тиги жакшы табылга болду. Ушу менен жыйынтыктап коебуз. Жыйынтыктап коебуз. Сизге рахмат.